Вакыт бар экен. Устаз, эркек киши 3 же 4 аял алса, бейиште ошонун баары ошол кишиники болобу? Ошонуку болот да, кимдики болот эле? Никесинде болгондон кийин эмтиякта ошонуку болот да. Бала эмизүүдө 2 жылдан ашса эмне болот? Naристени emizүү маселесинде Кур'ан-ы Каримде "Вал валидат юрди'на ауладахунна хауляйни камилайни" энелер өздөрүнүн балдарын 2 жыл эмизет дейт. 2 жыл. 2 жыл эмизүү. 2 жылдан кийин эмизсе болбойт. Эгерде бирок зарылчылык катуу боло турган болсо, анда 2,5 жылга чейин гана уруксат берет. Бирок ушул макруh болуп калат. 2,5 жылдан кийин эмизүү арам болуп калат. Түшүнүктүбү? Себеп дегенде 2 жыл бул 24 ай болот дагы. Абу Ханифа рахматуллахи алейхтен риваят бар, ал жердеги 30 ай боюнча ошого чейин уруксат берген зарылчылык. Андан кийин уже болуп алат, адамдын бир жүзүнөн пайдаланып алат. Ошон үчүн Кур'анда эң эмеси 2 жылда уже токтотуш керек. Зарылчылык болуп калганда нары жака мейли, бирок макруh уже чыгарганга аракет кылыш керек. 2,5 кийин болбойт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayallar farz namazında rüküge bararda, sajdaga bararda, turarda үнүбүздү чыгарып айтабызбы? Erkekler үнүн чыгаргандай, же үндү чыгарбашыбыз керекпи? Жообуңузду күтөм, рахмат. Жок, аялдар бардык намаздарды ичинен окуйт. Ичинен окуйт. Жума күнү өткөн адамдын сообу кандай болот? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Жума күнү өткөндөрдүн сообу шейиттин даражасы берилет. Шейиттик сооп берилет. Албетте, мисалы бирөө ичип деле намаз окуй, жума күнү өтүп калды, шейит экен, андай эмес тапсырлар. Андай эмес, даражага сообу бар, ошо күндүн өзүнүн касиети бар. Бирок туугандар, иман болсун, амал салих болсун.